Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Башталгыч класстар үчүн онлайн сабагым Халмаматова Бегимай өтмөкчү. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз жаз келди. Сабактын максаты балдарга жаз мезгили жөнүндө түшүнүк берүү жана балдарды бүгүнкү кырдаалга тарбиялоо. Өнүктүрүү. Улуу кишилердин жасаган иштери тууралуу билимдерин өнүктүрүү. Тарбиялоо, эмгек жана тазалыкка тарбиялоо. Келгиле балдар, сабакты баштоодон алдын маанайыбызды көтөрүп алсак, кана баарыбыз чогулдайбыз. Ай чыкты карачы айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы күндөн биз жаралдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Азаматсыңар, баарыңар сонурдадыңар. Анда темабызды баштасак. Жаз келди. Жайдыр-кыштыр ак эличек ороңгон ала тоо койнуна ар бир адамдын сагына да, зарыга да күткөн жаркыраган жаз да келди. Жаратылыш кошулгон уйкудан көзүн ачты. Жер камырдай көп, айлана көңүл көтөрүп, сергип турган чак. Үйдө отурбай тышка чыга турган күндөр да келди. Албетте жазында майрамдар дагы көп болот. Эң эле белгилүү жана биринчилери бул айымдардын майрамы 8 март. Андан кийин Нооруз майрамы. Кийинки майрамдар революция күлкү күнү, эмгекчилер, улуу жеңиш Кыргыз Республикасынын Конституция энелер күнү, акыркы коңгуроо жана башка ушул сыяктуулар. Кыскасы жаз мезгили жакшы маанай менен майрамдардын жүргүзүлгөн мезгили десек болот. Жаз мезгилинде күн чайыттай ачылып, күндүн нуру бүткүл ааламга жылуулугун, мээримин төгүп турат. Жер жашылданып, бак-дарактар өзүнүн камын көрүүдө. Карагачы балдар, кандай сонун керемет. Аз күндөрдүн ичинде өрүк да бүрүн байлап, гүлдөгөн убакыт келет. Анда жашоо өзүнчө бир бейиш, өзүнчө бир табигаттын сулуулугу да жандана түшөт. Дарактар кызыл, жашыл, ак көйнөктөрүн кийип, жаратылыштын кооздугуна салым кошот. Жаз мезгили өзүнүн сулуулугу, маанайды көтөргөндүгү менен бирге дыйкандардын тынымсыз кыймылы, жер айдоо, эгин эгүү, көчөт отургузуу жана башка жумуштары менен көркүнө чыгат. Жаз мезгили мына ушундай кооз болот. Балдар, сиздер чарчадыңарбы? Келгиле анда баарыбыз чогуу көнүгүү жасап алсак. Азаматсыңар, көнүгүүнү баарыңар жакшы аткардыңар. Келгиле анда сабагыбызды бышыктап алсак. Айткачы, жаз мезгилинде кайсыл майрамдар болот? Сабакты жыйынтыктоо. Жаз мезгили силерге жактыбы? Дагы эмнелерди билгиңер келет? Үйгө тапшырма ушул гүлдүн сүрөтүн тартып, жаз мезгили боюнча каалагандарыңарды жаттайсыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө саламатта болгула.